азыр Маман айылында валериана талаасында турабыз. Бул талаада өткөн 2-нчи күнү мындан 4 күн мурун ушул талаада контрольный катары 3% туз, ашкана туз эритмесинин аралашмасын эритмесин ушул бир ятка чачканбыз. Баягы салыштыруу максатында бул талаада өткөнкү баягы видеодо айтканыбыздай ак кебер илдети, ошондой эле ржавчина илдеттеринин баягы белгилери жалбыракта мындай аябай байкалган. Ошонун үчүн биз баягы органикада бул дагы бир метод катары 3%, 0,3% туз эритмеси сунушталат экен. Ошону баягы контрольный кылып текшерүү максатында биз 2-нчи күнү ошо чачканбыз. Ошол чачуунун жыйынтыгы кандай болду? Негизинен 3% туз эритмеси өсүмдүктөр үчүн баягы жалбырагын түргүзүп коюу эффектисине ээ болушу мүмкүн. Башка кээ бир өсүмдүктөр баягы тузга туруктуу эмес өсүмдүктөрдө. Валериана өсүмдүгүндө ушул кандай болду? Биз ошону текшерүү максатында бүгүн текшерип жатабыз. Туз эритмесинин чачууда баягы жалбырактын четтери мындай күйгөндөй бир абалга келип калыптыр. Мына бул жерде даана билет аябай каптаган. Өткөн жумада булар момундай эле жашыл болуп турган. Дары туздун эритмеси чачкандан кийин бул жалбырактын учтары, могу бети мына кургап түшкөндөй, кургагандай бир эме калтырып атат. Мына бул жерде деле күйгөндөй. Ошол эле ак кебер илдетинин баягы белгилери байкалбаган жалбыракта эч кандай бир күйүктүн белгилери жок.